Шылуындардын дагы бир амалы тууралуу видео азыркы тапта интернетте кызуу талкууга алынып атат. Шылуундар жарандарга телефон аркылуу байланышка чыгып, алардын жакындары жол кырсыгына кабылганы тууралуу маалымдашат. Андан соң жардам иретинде ири суммадагы акчаны которууну өтүнүшөт. Алло. Алло, да, ты только не волнуйся, я в больнице. Какой? У меня губа разорвана и голова разбита. Жакынкы мүнөттөрдө ушул туурасында айтып берем. Сиз Чекит медиа YouTube каналын көрүп атасыз. Аты жөнүм Асель Соронбаева. Я в аварию попала. А ты... С больничного телефона звоню. Бул видеонун авторуна белгисиз адам чалып, өзүн анын кызы катары алып барган. Ал жолдо бирөөнү сүзүп алып, эми соттолуп кетпеш үчүн операцияга акча керек болуп атканын айткан. А та девочка-то жива? В реанимации мне нужно девушке оплатить операцию, чтобы меня не посадили. Андан ары трубканы башка бирөөгө берет. Өзүн тергөөчү катары тааныштырган аял ишти жабуу үчүн $11 000 керек экенин айтат. Меня зовут Морозова Анна Владимировна, старший следователь Следственного управления. Ваша дочь договорилась с пострадавшей стороной о том, что если вы будете оплачивать лечение и реабилитацию их дочери, они готовы забрать заявление $11 000. Видеонун автору телефон чалгандарга ишенбей, маекти жаздырып алган. Ушундай эле жол менен акча өндүргүсү келгендер тууралуу Facebook социалдык тармагында Александр Зеличенко жана Толкун Наматбаева аттуу колдонуучулар жазышкан. Толкун Наматбаева ага белгисиз номерден бир кыз чалып, өзүнүн кызы экенин жана ал жолдо баратып, кырсыкка кабылганын айтып, акча сураганын жазган. Ага телефон чалган кыз унаа айдап баратып, бир аялды сүзүп алганын жана тез арада операция жасатууга акча керек экенин айтып, ишендирүүгө аракет кылган. Наматбаеванын кызы жок, бир гана уулу бар болгондуктан бул окуяга ишенген эмес. Кечинде менин городской телефонго бир орус кыз чалды, где-то 17 жашар, ыйлап. Ой, мама, жардам срочно берчи, мен светофордо машина за рулем мен болчумун, бир аялды коюп кеттим. Ал аял реанимацияда, мен да больницада, мен эки кабыргамда сынды. Срочно тийл аялга операцияга $30 000 керек. Азыр алып келбесең, мени уже следователь келди, алардын туугандар келди. Мени СИЗОго азыр алып кетет. Анан сот болот. Анан мен эмне түрмөгө отурамбы, хотя бул менин күнөөм деп ыйлап айтты. Анан трубканы бир медсестрага берди, ада орус кыз экен. Ал айтты, вот ушундай операция болгон атат, $30 000 керек. Операция травматологияда ал аял жатат. Анан бербесеңиз проблема кызыңызда болот деп айтты. Менде кызым жок да, машинада жок. Менде бир эле уулум, ал эмеде чет өлкөдө жүрөт. Ушундай эле окуяга Александр Зеличенко аттуу жарандын 90дон ашкан ата-энеси кабылган. Зеличенконун ата-энесине белгисиз номерден бир айым чалып, өзүн ооруканада иштеген дарыгер катары тааныштырган. Алардын баласы кырсыкка кабылганын айтып, тез арада операция үчүн акча керектигин айткан. Апам 70 жылдан ашуун милиция кызматкери болуп иштеген адамдын жубайы болсо да, өзүн жоготуп, аларга кайра чалам деп убада берди. Андан соң өзүн медик деп тааныштыргандар жок болуп кетишти деп жазган ал. Ички иштер министрлиги мындай шылуундардан сак болууну белгилейт. ИИМдин басма сөз катчысы Эрнис Осмонбаевдин айтымында, учурда мобилдик алдамчылыктын түрү көп болууда. Алар утуштарды ээ болгондугун боюнча кабарлап, алардан бир топ суммадагы акча каражатын сурашат. Андан тышкары жарандардын, туугандарын, досторунун атын жамылып, телефон аркылуу жашоодогу оор абалга кабылгандыгын, кээде ДТП болгондугун айтышат. Ошондон кийин тез арада акча каражаты керек болуп жаткандыгын айтышып, бир топ суммадагы акча каражатын сурашат. Ошол себептүү бардык жарандарга телефондук алдамчылык сак болууга чакырабыз. Интернет мейкиндигинен тараган шектүү шилтемелерге, ссылкаларга кирбеш керек. Телефондук алдамчылардын аракетине кабылгануучуларда алар акча каражатын которууга мажбурлап аткан учурларда алардын айтылган маалыматтарын сөзсүз түрдө текшериш керек.
алар сөзсүз түрдө акча сурашат. Эгерде шек жараткан чоочун абоненттик номерлер аркылуу чалуулар түшсө, дароо ички иштер органдарына кайрылыңыздар. Ал ортодо Бишкекте телефондук алдамчылыкка шектелген жаран кармалганын укук коргоо органдарынан билдиришти. 28 февралда Свердлов районунун ички иштер бөлүмүнө кайрылган жаран шаардык телефонго белгисиз бирөө чалып, келини кырсыктан жабыркаганын, ага жардам берүү үчүн акча каражатын сураганын айткан. Жабырлануучу Шылуунга 100 000 сом жана $500 берген. Бул факты боюнча райондук тергөө кызматы алдамчылык беренеси менен кылмыш ишин козгогон. Көп өтпөй райондук бөлүмдүн ыкчам кызматкерлери 2001 жылы туулган таксист, курьер болуп иштеген жаранды кармаган. Курьердин көрсөтмөсү менен милиция кызматкерлери 1992 жылы туулган жарандын изине чыгышкан. Анын уюлдук телефонун текшерүү учурунда 20 февралдан бери 20га жакын курьерди ишке тартканын жана 40тан ашуун акча которуулар болгону аныкталган. Жалпысынан 5 миллион 47 000 сом которулганы ачыкталган. Ошондой эле тинтүү учурунда шектүүдөн 899 000 сом табылганы маалым болду. Ал Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгынын убактылуу кармоочу жайына киргизилгени айтылды. Эгерде сизге кимдир бирөө чалып акча сурай турган болсо, укук коргоо органдарына кайрылыңыз, шылуундардын торуна илинбеңиз. Биздин YouTube каналда шылуундуктун көптөгөн түрлөрү боюнча видеолор бар, көрсөңүз болот. Аны биздин кесиптештер, өнөктөш редакциядагы журналисттер даярдаган болчу. Сиздер менен мен Асия Сооронбай болдум. Көрүшкөнчө.